Мурас деген адам баласы дүйнөдөн өттү. Азбы көппү дүйнөдө бир аз мээнет кылган, ар бир адамдын тагдырына жазылган рызкысы бар. Ошол аркасынан калган байлык. Адамга тийиштүү артынан байлык калды. Ошол байлыктардын бөлүштүрүп берүү шариаттагы ыкмасы. Ал байлык кандай колдонуш керек? Кимге калыш керек? Кимдин канчалык ал туурасында акысы бар? Ошол туурасында кыскача баяндама. Ар бир адам дүйнөдө сынакта. Бай дагы, кембагал дагы, күчтүүсү дагы, алсызы дагы, ден соолугу жок. Ким болбосун Алла субханаху ва таала бизди кыска убакыт белгиленген убакытта сыноо үчүн жараткан. Бул дүйнө туугандар пайдалана турган дүйнө, бир аз гана пайдалана турган дүйнө. Ал эми акыреттин Аллах таала эки сыпатын койгон: жаза, бака. Жаза дегендин мааниси акырет бул сыйлана турган жай. Воздеяние дейбиз го, адамдын кылган жакшылыгынын сообу, кылган күнөө туура эмес иштеринин кесепети, азабы, сазасы жана эсептешип жакшылык кылсаңыз жакшылыгыңызды талап кылып, бирөө жамандык кылган болсо анын ордун талап кылып өч ала турган, эсептеше турган, орду бериле турган күн буну Алла акырет кылып жараткан. Ал эми дүйнөнү акыларды бере турган дүйнө кылып жараткан. Дүйнө өзүбүздүн акыбызды талап кылуу эмес. Көпчүлүк мисалы мураска байланыштуу дагы туугандар ата-эне дүйнөдөн өтүп кетти, эне өттү, ата өтүп кеткенден кийин үйү калды, байлыгы калды, дүкөндөр калды, ишканалар калды, уна машиналар калды. Эми ошолорду бөлүштүрүүдө ар ким өзүнүн акысын талап кылып, ошонун негизинде толтура чыр-чатактар чыгып атат да. Тууган бири-биринен ажырашып кетип атат. Туугандар катташпай калып атат. Бир тууганды жаман көрүп калган. Эмне үчүн? Себеби ортодо байлыкты бөлүштүрүү боюнча. Же үйлөнүп алып, үйлөнгөндөн кийин турмуш болбой калып ажырашып кетти, ажырашкандан кийин дагы ортодо келишпестик. Өткөндө эле бизде эле мына ушул жерден эле бирөөлөр келип айтып атат, үйлөнгөн, жумуштун баардыгын аялы кылган, күйөөсү жөн эле үйдө курсак сылап коюп, аялы жасап берген тамакты жеп коюп, табып келген акчага кийинип коюп, табып келген акча менен чайханаларга достордун алдында өзүнчө абройлуу болуп жүрүп коюп, бирок баардык мүлктү, аялы тапкан байлыкты, мүлктүн баардыгын өзүн оформлять эткен. Учуру келгенде анан талагын бергенде аялды көчөгө түртүп койгон балдары менен. Баардык өзүндө. Аялын сыртка чыгарып койгон. Яни шарият ушулардын баарын көзөмөлдөгөн. Кимдин канчалык акысы бар? Ким канчалык болгондон кийин негизинен асбабул ирс деп коет, мурастын себептери бар. Мураска баардыгы эле келип талапкер боло бербейт да. Бир адам мисалы өлдү. Абдулла дүйнөдөн кайтты, көз жумду. Көз жумгандан кийин байлыгы калды. Ошол байлыкты ким келип талап кыла алат? Мураскор ким боло алат? Мураскорлуктун себептери эмне? Уламалар айткан Куранда Аллах Таала бардык өкүмдөрүнүн 5%-ны баяндаган болсо, 95%-ны божомол менен айтканда, 95%-ны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү менен иш жүзүндө көрсөтүп берген, чечмелеп берген. Ал эми мурас маселесине келгенде 95%-ны Алла өзү Куранда баяндап бөлүштүрүп берген, 5%-ны пайгамбар алейхиссалам айтып иш жүзүнө салып берген. Алла өзү толугу менен баяндаган илим бул мурастын илими. Намаз өтө зарыл амал. Бирок намазда буйруктар гана кетет. Тургун, рүкү кылгын, сежде кылгын, Куран окугун деген эле буйруктар бар. Анын тартиби кандай? Рүкү каерде болот, сежде каерде болот, кандай аткарылат, эмнелер окулат, канча мал окулат? Булардын баардыгы Алладан эмес, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тараптан тартиптештирилип көрсөтүлгөн. Алланын вахиси менен. Жебраил пейиштенин ортомчулугу аркылуу баяндалып берген. Бирок мурастын маанилүүлүгүн айтып атам туугандар. Мурасты Алла ушунчалык маани койгон, ортодо чыр-чатак чыкпасын. Эң негизги байланыш болгон тууганчылык мамиле, нике аркылуу байланыштар, ушулардын баардыгы бузукулукка барбасын деп Аллах Таала өзү баяндап берген бул маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул маселенин орчундуулугуна басым жасап, таалламу илмул фараид fa innahu nisful ilm. Силер фарайз илимини,
мурас илимини, мурас бөлүштүрүү илимини үйрөнгүлө. Анткени бул бардык ислам дининин илиминин жарым пайызыны, жарым бөлүгүнү түзөт деген. Илимдин бардыгы бир тарап, экинчи тарапта ошончолук болуп мурас илими турат экен да, мурас бөлүштүрүү илими. Эмне үчүн буну жарым деп айткан десе, уламалар айтат, анткени башка илимдер адамдын дүйнөдө жашап жаткан учурга байланыштуу илим болот. Ал эми өтүп кеткенден кийинки илими бул мурас болот. Демек, тирүү учуруң анан өлгөн учуруң эки тарапты салыштырма алып жарым деп айтылгандай. Кандай болгон чакта дагы өтө зарыл маселе, урматтуу туугандар, мурасты бөлүштүрүү. Ошол мураска ээ болуунун себептери үчөө болот. Ал-караба, ан-никах, ал-вала. Никенин себебинен үйлөндү, турмушка чыкты, ошондук себептен мураска ээ болуп калат. Аял өлсө күйөөсү, күйөөсү өлсө аялы. Экинчи мураска себеп ээ болуунун, мураскор болуунун себеби тууганчылык. Тууганчылыктардын себебинен мураска ошол адам өтүп кетсе, андан калган байлыгына, калтырган байлыгына сиз мурас катары мураскер болосуз. Мураскер болуунун үчүнчү себеби ал-вала, мурда кул заманасы бар эле. Ошо кулду бирөө азат кылат, азаттыкка чыгарат. Азаттыкка чыгаргандан кийин ал кул дүйнөдөн өтөт. Анын мурасыны бөлүштүрүп беренсе туугандары жок. Анда ошол азатка чыгарган адам, боштондукка чыгарган адам ошол мураскор болуп калат. Үчүнчү себеби, мураскорлуктун үчүнчү себеби. Дүйнөдөн адам баласы дүйнөдөн өттү. Өткөндөн кийин анын байлыгы калды. Мисалы аркасынан $5000 дүйнөдө калды. Дүйнөдөн өтүп кетти. Мураска $5000 калтырды. Эми ал акча кантип сарпталат? Каякка сарпталыш керек? Кимдин ээлигине өтөт? Кандай колдонулат? Десе, ислам шариаты айтат: ал-хукук ал-мутааллика бит-тарика арбаа. Ташталынган мейиттин аркасынан калган байлыкка байланыштуу болгон акылар төртөө. Төрт акы турат. Ошол мисалы Абдулла дүйнөдөн өтүп, аркасынан 5000 таштап кеткен болсо, ошол 5000де 4 укук байланып турат. Ошолорду ада кылыш керекпиз, ошолорду аткарыш керекпиз. Биринчиси эмне? Ат-тажхиз ва такфин. Ошол өлүп өтүп кеткен адамды дүйнөдөн узатуу аземине сарпталынган байлыктар. Аны кабырга даярдоо, гусул берүү, жуунтуу, кепиндөө, жаназасыны окуу, анын ошо кабырына жер сатып алуу, кабыр каздыруу. Адамды дүйнөдөн узатып коюу үчүн, жакшы ислам шариятына лайыктуу кылып узатып коюу үчүн канча нерсе талап кылынса, биринчи эч бир анын калтырган байлыгынан эч бир кол тийбей туруп ошол тарапка сарпталат. Ошол жака бериш керекпиз. Жаназасын окуш керекпиз, кандай кылыш керек? Кепиндеш керекпиз, гусул бериш керекпиз. Алла кечирсин, бүгүнкүндө ушундай атаң дүйнөдөн кайткан, атаңдан коркуп жүрөсүң, алдына өлүктүн алдына кире албаймын депчи. Көп кездешет да. Чалып алат, молдоке келип гусул кылып коесузбу? Ошончо туугандары бар. Ошончо жашоодо достору бар. Ошончо жакындары бар. Бирок ошолордун бири дагы жууганга даяр эмес. Жөнөкөй оң капталынан, сол капталынан 3 жолудан жууп коесуң деген маселени азыр интернет заманасы, дамлалар толтур Аллах Таала берген, мурдакыдай заман эмес. Түрдүү китептер мечиттерде, башка жерлерде бар. 5 мүнөт эле убактыңызды ажыратсаңыз түшүнүп аласыз. Бир устаздын алдына келип эле 5 мүнөттө эле түшүнүп аласыз кантип адамды гусул кылыш керек, кантип жуунтуш керек. Жуунтканда, гусул кылганда эң жакшысы жакын тууганы жуунтканы. Атасы өтсө баласы, бир тууган өтсө ага иниси. Эмне үчүн? Жуунтканда ар кандай нерсе болот. Ошо кемчиликтерди жабыш үчүн, элге кийин ал кемчилиги айтылып кетпөө үчүн, Удкуру махасина маутакум, пайгамбар алейхиссалам айтканда, дүйнөдөн өткөн адамыңардын жакшы тараптарын эскергиле деп. Өтүп кеткенден кийин анын жакшылыгын айткыла, дүйнөдөгү жакшылыгын айталы, мактайлы, жакшы көрөйлү. Өтүп кеткенден кийин өзгөчө түрдө ал адамдын жаман тарабы, кемчиликтери айтылбасын. Кемчилиги сыртка чыкпасын, ошон үчүн жакындары жууганы жакшы. Жакын туугандары гусул бериш керек. Гусул бергенде кепин демей, кепинде эч маселе жок. Бычканын дагы маселе жок. Кепин дегенде дагы маселе жок. Күндө эле кийинип атабыз го? Ошондой эле маселе. Болгону билип алыш керек. Биринчи кездеме каяка коюлат, экинчиси каяка коюлат, үчүнчү каяка коюлат. Жеңил эле нерсе. Буну да 5 мүнөттө эле угуп аласыз. 5 мүнөттө эле көрүп аласыз. Канча чемпионат мираны көрүп атасыз, башканы көрүп атасыз. Ошонун 5 мүнөттө эле туура жака багыттап койсоңуз үйрөнүп аласыз, карап элечи. Кепин дейбиз, кепинге сарпталат калган байлыгынан. Анан жаназа окулат.
Жаназада турабыз, машалла, толтура туугандар келген. Келиңиздер, жаназа окуйбуз, туугандардын 3төн 1 кетти, 3төн 2 жаназага келди. Анда эмнеге келдиңиз? Бир дуа берип койгону жарабасаңыз да. Кээ-бир туугандар кечиресиздер, азыр бул жакта да кол көтөргүлө, дебей эле коелу, жаназа дуаны жаттабаган мусулмандар бар. Эмне атабыз дүйнөдөн кайтпайбы? Бир туугандарыбыз дүйнөдөн кайтпайбы? Жакындарыбызды эмне узатпайбызбы? Эч кимге дуа бергибиз жокпу? Ушунча сени чоңойткон, дүйнөгө келүүңө себеп болгон, тарбиялаган, окуткан, чокуткан ата энеңе бир оозуңдан жаназада дуа бере албасаң, анда кайсы башың менен, кайсыл бетиң менен баламын деп жер бетине басып жүрөсүң да. Бир дуа бергенди жарабасак. Жаназа деген ошол өтүп кеткен маркумду Аллах каалагандай, пайгамбар көрсөткөндөй дуа берип, акыретин суранып туруп узатып коюу аз эме. Жаназа бир тараптан намаз катары каралат. Бир тараптан дуа болуп эсептелет. Дуа бересиз ошол адамга. Кээ бир жерлерде ушундай бизде салт болуп кеткен, жаназа дуасы бүткөндөн кийин дагы дуа кылабыз да. Негизи бидат болуп калат. Эгер динден деп эсептесек, бул динге жаңылык кошуу. Жаназанын өзү дуа. Ошончо адам эмне үчүн турду сапка? Ошончо адам Аллаху акбар деп 4 жолу эмне үчүн айтып атат? Дуа бериш үчүн айтып атат. Жаназанын дуасы тартиби кандай? 4 такбирден турат. Дарат аласыз. Саптардын көп болгондугу пайдалуу болот. Себеби мына хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муъминин ямуту фа юсалли алейхи умматун минал муслимин балагу ан якуну саласа суфуф илля гуфира лах." Имам Ахмад рахматуллахи риваят кылган сахих хадис: кайсы бир момун адам дүйнөдөн көз жумса, ага мусулмандардан болгон бир коомчулук, жамаат намаз окушса, жаназа намаз окушса, жана алардын саны 3 сапка жетсе, мейиттин сөзсүз маркумдун күнөөсү кечирилет дейт. Демек, намазда, 5 мал намазда саптын биринчи сабы болгону жакшы, жана узун болгону жакшы да. Себеби сап канча узун болсо, ошончо биринчи сапка адам көбүрөөк турат, сообу күчтүүрөөк болот. Ал эми жаназада сапты көбүрөөк түзгөн жакшы. Сапты узартпастан, колдон келишинче сапты көбүрөөк кылганы жакшы. Себеби саптын көптүгүнө кызыктыруу хадистер айтылган. Yani sabı 3'e jetsin. Bu degeni gövrek bolsa ошончо жакшы деген сөз да. Айша небиз риваятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин майитин юсалли алейхи уммату минал муслимин яблугуна миатан куллухум яшфауна лаху илля шуффиу фих." Кайсы бир момун адам дүйнөдөн кайтып, ага 100 адамга жеткен момун адамдар, мусулмандар намаз окушуп, жана ошол өтүп кеткен адамдын күнөөсүн кечирилүүсүнө Алладан тиленишсе, сөзсүз алардын ортомчулугу кабыл болот дейт. Демек дуа кылыш үчүн турат экенбиз да ал жерде. Жөн эле Аллаху акбар эмес. Дуа кылсын дейт. Шаффау ага не кылсын? Ортомчу болушсун. Дуа кылсын. Я Аллах күнөөсүн кечир. Аллахумма агфир лаху вархамху ва афихи ва'фу анху ва акрам нузулаху васи' мудхалаху деген сыяктуу кайсыл дуаларды билебиз? Аллахумма агфир ли хаййина ва майитина дегенди билебизби? Жаш бала өтүп кете турабыз. Аллахумма жа'алху лана фарatan ва жа'алху лана ажран ва зухран ва жа'алху лана шафи'ан ва мушаффa'ан. Аял киши болсо ха деп туруп мүчөсүн өзгөртүп, ошо дуа берүү да кыскасы. Дуа берүү аземи болуп эсептелет. Кийинки хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин раджулин муслимин ямуту фа якуму ала жаназати 40 раджулан ла юшрикуна биллахи шай'ан илля шаффa'ахумуллаху фи раваху Муслим." Имам Муслим ибн Хаджач рахматуллахи алейхи риваят кылган хадис: кайсы бир мусулман адам дүйнөдөн көз жумуп, анын жаназасына 40 Аллага эч бир ширк кошпогон эркек кишилер турса, демек жаназага эркек кишилер гана окуйт, аялдар эмес. Эркек кишилер эгерде 40 алардын жүрөгүндө ширк жок, Аллага шерик кошпойт, таухид, Алланын жалгыз деп билет, Алланын затында дагы, сыпаттарында дагы, кыймыл Аллах Таала өзүнүн буйруктарында, өкүмдөрүндө, ысым аттарында Аллах Таала жалгыз деп билген 40 адам эркек киши жаназада туруп бир адамга аркасынан дуа кылса, Алла сөзсүз алардын дуаларын орундатат дейт. Күнөөсүн кечирсин сурансаңыз, Алла күнөөсүн кечиртет. Демек кыска эле сөз. Канча убактыбыз каяктарга сарпталып атат, ошону жаттап коелу да. Кандай окуйбуз? Дарат алып келдик, сапка тизилдик, ниетти кылдык ички дүйнөбүздөн, намаз Алла үчүн, жаназа дуа, мейит үчүн, маркум үчүн. Аллаху акбар. Bir Allahu Akbar'dan ki ne kılıyoruz? Sana duasını okuyuz. Subhanaka Allahumma bihamdik ve tebarek esmuka ve ta'ala cadduk ve la ilahe gayruk. Namazda okutmaylı. Oşa sana duasını okuyuz. İkinci Allahu Akbar. Andan ki ne kılıyoruz? Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat okuyuz.
Ең жақсы намаздағы салауат оқи тұрған болсақ, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушул дуаны оқимыз. Üçüncü Allahu Akbar degенден кейін қолды көтере бербейбиз. Жөн биринчисинде қол көтеребиз, жөн турабыз, қол көтербестен. Аллаху Акбарды Аллаху Акбар деп айтып коебуз. Башта мындай көтерип түшүрүш эмес. Жөн эле такбир айтабыз. Анан үчүнчү айткандан кийин анан дуа кылабыз. Салават айтылат эмне үчүн? Дуалардын кабыл болуусу үчүн. Андан кийин анан дуа кылат. Кайсыл дуаны билсек ошол дуаларды айтабыз. Дуа кылгандан кийин анан төртүнчү Аллаху Акбар дейт. Андан кийин оң тарапка ассаламу алейкум рахматуллах, сол тарапка ассаламу алейкум рахматуллах деп жаназа дуасы ушу менен бүтөт. Анан мейитти көтөрүп, табутты көтөрүп, силкпестен башка кылбастан, оң капталы, сол, мындай кылып туруп бир сир айланып койсо сүннөткө ылайыктуу болот. Анан көтөрүп, аны жерге бергени алып кетебиз. Демек, биринчи урматтуу тууганым, дүйнөдөн өткөн адамдын байлыгына байланыштуу укук биринчи аны жерге берүү аземине сарпталган каражат ошондон чыгарылат. Ошонун ичинен чыгарылыш керек, берилиш керек. Ал өзүнүкү, өзүнүн акысы. Тийбей турат эч ким ага. Анан экинчиси эмне кылынат? Казауд дуюн. Ал маселе бүткөндөн кийин анан карыздар берилет. Ошо калтырган байлыктын ичинен карыздар берилиш керек. Биз көбүнчө кандай кылабыз? Калган байлыкты мураска бөлүп алабыз да, карызды бирөө чыгат, мен төлөп берем деп коет, ошо менен жүрө берет жылдапчы. А байлыкты бияктан иштете берет. Ал мураскор албай туруп, экинчи акы карыздар берилиш керек. Ошол калтырган байлыгынан карыздар берилиш керек. Алланын алдына өтүп кеткен атабыз, бир тууганыбыз, агабыз, тайкебиз Алланын алдыга карыз болуп жолукпасын. Карыздын маселеси оор. Ар бир сомго сооп менен эсептешкенге туура келет. Соопко көзүң жанып турган учурда, күнөөң үстүңөн басып турган учурда, ошондуктан карыздарды дүйнөдө бергендин аракетин кылыш керек. Карызды алганда сөзсүз беремин деген гана ниет менен алыш керек. Өтө оор мажбурлук түшпөсө карыз албаш керек негизи. А карызга мажбурлук болуп калдыбы? Беремин деген гана ниетте, чечим менен жүрөктө. Алып алайын да анан көрөбүз эмес да. Себеби бул хадисти укканда аябай сүйүндүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахih хадисте айтат. Хадистин мазмуну: кайсы бир адам карыз алып, ошол карызды беремин деген ниетте алып туруп, бирок бере албай калган болсо, пайгамбарыбыз айтат, кыяматта мен ал тараптан мен кепилмин дейт. Яни мен бүтүрүп берем маселени. Алладан сооп алып, мисалы бирөөдөн карыз алгансыз. 1000. Аны бербей дүйнөдөн өтүп кеттиңиз. Бирок берем деген чечимиңиз бар. Берем деп жүрдүңүз, өлүм келип калды, өтүп кеттиңиз да бере албай калдыңыз. Мурасыңыздан деле берилбей калды. Кийинки балдарыңыз түшүнгөн жок, берген жок, бөлгөн жок. Же мурасыңыз калган эмес. Бере албай өтүп кетсеңиз, пайгамбарыбыз айтат, кыяматта мен ортомчу болуп берем. Мындайча айтканда, кимден карыз алган болсоңуз, ошол келип сизден талап кылганда, пайгамбарыбыз Алладан сооп алып, аны ордуна берип, сага тийиштирбей маселени бүтүрүп беремин дейт да. Демек, жүрөктө чечим болуш керек, ошого жараша аракет болуш керек, карызды берем деген. Карыз болуп калдыңыз да, бере албай жүрөсүз, мөөнөт келип калган. Мисалы, декабрдын 1-inde берем дегенсиз да. 1-декабрда бере албай калдыңыз. Эмне болот? Ислам шариаты сизге эмнени буйрат? Ислам шариаты сизге буйрат, жашооңдогу каражатты зарылчылыкка жараша гана колдонду, ашканын тияка бер. Башка жака сарптаба. Зарылчылыкка гана колдон. Пепси ичип, кафеде отуруп, андай нерсе кылганга уруксат жок. Суу ичесиң, башка нерсе ичпейсиң. Зарылчылык суу атасың, суу менен бүтөбү? Суу ичесиң. А калганды карызды бересиң. Карыздын орду исламда катуу каралган. Карызды бердирткенге пайгамбар алейхиссалам буйруган. А карыз берген адамга дагы кызыктырып койгон. Эки тарапты тең карап. Карыз бирөөгө бердиңиз, декабрда алыш керек элеңиз, келип талап кылганда катуулук кылбаңыз. Рахималлаху раджулан самхан иза баа ва идаштара ва идактада. Пайгамбарыбыз айтат, Аллах ушундай пендесин өз мээримине бөлөсүн, рахматына алсын. Ал жумшак болот, сатканда, сатып алганда, өзүнүн акысыны талап кылганда. Жумшак болот. Жумшактыкка пайгамбар алейхиссалам убада берген. Мээримдүүлүктүн дуасын берген. Жана карыз берип кой, 1-декабрда алыш керек элеңиз. Бирок бере албай калды, сиз дагы 1 ай кош берип койсоңуз, пайгамбарыбыз айтат, ошо 1000 сом берген болсоңуз, күндө 1000 сом берип аткан садаканын сообун аласыз дейт. Күндө 1000 сомдун садакасыны бере бересиз, канча мөөнөтүн узартып берген болсоңуз. Бирок алган адамга кандай? Батыраак бер. Зарчылык менен чектенде ашып атабы? Карзыңды бер. Бүгүн эмес, эртең өлүмдүн келиши анык. Берекесиздик акча. Бирөөнүн акысыны бербей жүрүп, аны колдонуп жүрүп, ийгиликке жетем дебе. Бер, укук байлыгыңа байланыштуу укуктарды берип сал, кирди чыгарып сал байлыгыңдын ичине. Демек, экинчиси некен? Карыздарга сарпталыш керек. Карыз адамдарга берилиш керек. Анан үчүнчүсү, карызды берип бүттүк, анан байлык калды.
Мисалы 3000 калды, $3000. Аны эмне кылабыз? Үчүнчү укугу андагы васия, канча осият айткан болсо, өлөр астындагы берген керездери ошолор иш жүзүнө аткарылат. Бирок аныкы калган байлыктын 1/3-инен көп болуп кетпеш керек. $3000 болсо, $1000 чалык гана осияттар аткарылат, 2000ден нары өтүп кетип атса, анысы аткарылбайт. Себеби мураскорлордун акысы деле каралган. Кээде мейит ушундай болот, эми маркум адам өлүм астына жатканда, кээ бир туугандарына өчөшүп отуруп, бардык байлыгын осият кылып салышы мүмкүн да. Андайлар кетпейт. 1/3 бөлүгүнө гана сарпталынат. Карыздан кийин, жерге берүү аземинен кийин калган байлыктын 1/3 бөлүгүндө осияттар аткарылат. Өлүм астында айткан, мен атыма мечит куруп кой, фалан адамга ушундай жардам берип кой, тигиндей кылып кой, бул да бизге ушундай, бул үй бүлө ушундай жардам берген эле учурда балдарын ушундай карап кой, окуусуну бүтүрүп кой, ушундай осияттарды берген да. Же мен тараптан ажылык кылып кой. Ошолор аткарылат байлыгына. Андан кийин калган байлыкты анан мураскорлор бөлүп алат. Калган байлыкты андан кийин анан мураскорлор өзүнүн ислам шариятына ылайыктуу кимдин канча акысы болгон болсо, ошолор ортодо мурастар анан кийин бөлүнөт. Мурас бөлүнбөй туруп, ар ким келип эле аны иштете бериш, андай акысы жок. Андай акысы жок. Ошондон урматтуу туугандар, кандай эле намазда пайгамбарыбыз алейхиссалам көрсөткөндөй, улуу Аллах Таала буйругандай окуп атабызбы? Ошондой эле мурас маселесин дагы ислам шариятына алып келели. Ислам шариятынын негизинде болсо, эч бир чыр-чатак чыкпайт. Аны үчүн эмне кылабыз? Мурас илими оорураак илим. Дачатына өзүнчө ага адистик керек да. Ошол адистер бар. Фатва бөлүмүнө барсаңыздар болот. Юсуф деген устазыбыз бар, ошо кишиге кайрылсаңыздар болот. Ошо мурас илими боюнча жактаган адамдар. Ошолор менен өтүп кеткенден кийин сөзсүз илимге жараша кыла турган болсок, жеген тамагыңыз, жашаган үйүңүз, ошо 1 метр жериңиз, ошонун бардыгы адал болот. Болбосо бир карыш жерди эгерде акысыз тартып алган болсоңуз, туугандарыңыздын акысы бар эле, бирок сиз алып алдыңыз да. Мен кичи баласын мен алам деп эле алып алдыңыз да. Алып алган болсоңуз, тартып алган болсоңуз, кыяматта 7 катар жердей болуп туруп, от болуп, адамдын мойнуна оронуп, адамды азапка сала турган бир жер болуп калат ал жерчи. 7 катар жери үзүлүп келип, от болуп келип, мойнуңузга оролот ошол жер. Ошондон иншалла ислам шариятына ылайыктуу кылалы. Басканыңыз, кийгениңиз, жегениңиз, жашап атканыңыз, ошол жерде жылынып жатканыңыздын бардыгы арам болуп калбасын да. Мураска бекем көңүл буралы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирсин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.